Ош облусунун Каракылжа районунун 27 жаштагы тургуну Чынара Кахарова чек талап кылып байге утуп ал лотереясынан электромобиль утуп алгандардын бири. Бүгүн сертификаты колуна тийип кубанып турган чагы. Айтымында жалпысынан 281 билет чогулткан. Аларды дүкөндөн азык-түлүк алганда, дарыканага барганда чек талап кылып аны сканерден өткөрүп турган. Ага кошумча жолдошу унаасына койгон бензиндин чегинде алып келип берчү дейт. Алатуу аянтынан чалганда тилекке каршы мен өзүм байланыша албай калдым. Бирок туугандарым айтканда аябай биринчи ишенбедик. Чынында эле ушундай болду деп. Кийин баары эле багынткенде сүйүнүп аябай толкундоолорубуз өтө күчтүү болду. Анын сөз менен жеткирип бере албайсың. Мындай нерсе баарында болсун деп тилейт элем. Аябай сонун жаңылык болду чынында. Эскерте кетсек, мамлекеттик салык кызматы 26 июньдан 1 июлга чейин чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын биринчи этабын өткөргөн. Анда жалпысынан 1132 жеңүүчү аныкталган. Бүгүндөн баштап жеңүүчүлөргө сертификаттар тапшырыла баштады. Жеңүүчүлөрдүн акыркы тизмесине ылайык 9 адам электромобилге, 2 адам Дубайга жолдомого, 479 адам iPhone 14гө, 481 смартфонго, 142 ноутбукка жана 19 Dyson маркасындагы фенге сертификат алышат. Жакшы сезимдер. Аллага шүгүр, Алла насип кылсын баарыңыздарга. Уже элестетип баштадым уже Дубайды. Кандай жерлер бар экенин мен билбейм, буйруган экен бизге дагы барып келебиз го дейм. Канча миң кишинин ичинен ошо тандалып биз утуп турбуз, ушул буйруптур. Салык чекке катышкыла, ойногула, уткула. Жеңүүчүлөрдүн акыркы тизмесине ылайык 9 адам электромобилге, 2 адам Дубайга жолдомого, 479 адам iPhone 14гө, 481 смартфонго, 142 ноутбукка жана 19 Dyson маркасындагы фенге сертификат алышат. Сертификаттар август айынын ичинде берилет. Бишкектеги жеңүүчүлөр сертификаттарды салык кызматынын борбордук аппаратынан, ал эми региондогулар тиешелүү аймактык салык органынан ала алышат. Биринчи этапты ойноткондон кийин жакшы эффекти берди. Анткени көп жеңүүчүлөр болду. Бул мындайча айтканда сарафанный радио бири-бирине жетти окшойт. Мындайча айтканда 2 жумада эле ошо 1 миллиардка чек сканерлеп 1 миллион билет ыйгарылды да. Кыска мөөнөттө эле. Бүгүнкү учурда ошо биринчи этапка ойнотуп атканда 233 миң катышуучубуз бар болчу. Бүгүнкү учурда 260 миңден ашуун катышуучубуз бар. Лотереянын экинчи этабы 25-нен 30 декабрга чейин өткөрүлөт. Бишкектен 10 батир, 11 электромобиль, чет өлкөгө 4 жолдомо, 521 iPhone 14, 519 смартфон, 158 ноутбук жана 21 Dyson маркасындагы фен ойнотулат. Лотереяга катышуу үчүн салык чек тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүү жетиштүү. Андан кийин тиркеме аркылуу товарларды же кызматтарды сатып алуудан алынган кассалык чектерди сканерлөө керек. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатуу 24.